Сиздер күн желеси каналын көрүп жатасыздар. Биздин агро саякатта 12-нчи күнүбүз. Асыл тукум породалуу Рейна Кенч чарбасына келдик. Азыр биз менен Пордобай агабыз, Рейна Кенч чарбасынын директору Айбек Сапарбеков. Азыр биз сиздерге мына ушул Арашан породасындагы койлорду көрсөтүп беребиз. Буга чейин биз эткана мясо комбинаты көрсөтүп чыкканбыз. Бул жака келдик. Айбек беке, кандай иштериңиз жакшы? Жакшы. Сизде канча баш кой бар эми бул жерде? Азыр могул жерде 600 баш бар, 597 баш. Анын ичинде 148 ургачы козулар, калганы ошо туут койлор. Демек 400дөн ашуун маточный поголовье бар. 450 баш. 450 баш туут койлор бар. Кана жүрүңүз, айланып көрөлү. Канча жылдан бери муну эми кылдап, тазалап келесиз? Бул кой менен алек болгонубуз ушу атам союз тарагандан кийин бул чарба менчикке тийип ушул чарбада жайгашып калдык да, сарайда эми. Кой сарай болчу ошо. Ошондон баштап улап баштаган атабыз ошо кара кой, кыргыз кой деп койчу эле го. Ошондон башталган, анан бүгүнкү күндө мына биз улантып ушу Тажикстандан бери алып келип, чүйрөнүнөн бүгүнкү күндө баягы асыл тукум катары катталган Арашан тукумундагы кочкорлорду алып келип ушу аргындаштыруу жолу менен ушундай май эт багытындагы койлорду бүгүнкү күндө өстүрүп атабыз. Азыр эми сиздин кароо стили кандай? Бул койлордун бизге өзгөчөлүгү аргындаштыруу жолун эмнеге биз көп учурда колдонуп атабыз? Анткени биздики жылы бою жайыт да булар. Кышында дагы. Кышы дагы, жайы дагы, жаз, күзү дагы ушул силер көрүп аткан эле ушундай жерде кар жауу, боромолоо айырмасы жок, жайыт да. Бул жерде кар жатабы жатпайбы мына ушул төгөрөктө? Негизи көл өрөөнүнө кар көп түшөт эмеспи, өзгөчө ак суу менен түп өрөөнүнө. Ушул бул жердин баары тең тескейде, күнгөйдө кар болот. Бирок күнгөй баягы күн тийгенде бир аз алат элек ачылат. Жазында кай жак кетет булар? Жазда майдын 10-уна чейин мындан 150 чакырым алыстыкта Сары Жаз эңилче өрөөнү бар. Сырт өрөөнү деп коет да. Деңиз деңгээлинен ушу 3200 метр бийиктикте жайытыбыз бар. Ошол жерге барып жайлайт бул койлор. Бул койлор келгени ошо бир аз эле күн болду. Аяк деңиз деңгээлинен бийиктигинен бир, экинчиси бир күндө 4 мезгил өтөт. Карда жайыт, апапаккай кылып ак шейшеп кылып карда жаап кетет. Жан тынымсыз мөңгү астында да жайыттар. Ошол жерге чыдай турган бизге баягы мал керек да. Ошол мына биз бүгүнкү күндө коюбузду аргындаштырып, ошондой баягы сапатта биздин жайыт талаптарына жооп бере турган койлор бүгүнкү күндө мына алдыңыздарда силер тартып атасыңар. 600 башыбыз ургачы малы бар. Жылыга ошо 160-170 баш тукумдук кочкор ушу биздин айыл тургундарына, чарбакерлерге тукумдук кочкор катары базар баасынан бир аз жогору кылып сатабыз. Баягы жөнөкөй үйүндө бир 20-30 кой кармай алып турган адамдар дагы баягы каражат, чакан каражаты бар адамдар дагы ошо кочкорлорду ала тургандай кылып ошондой баада кылып сатабыз. 1,5 жаш кочкорлор бир кыйын болсо 40 000 сомго чейин. Бирок биз көп санда сатабыз да. Сиз демек жанакы 10 000, 20 000 долларлык кочкорлор сатып көрө элексиз болчу? Биз сатып жүрөбүз, бирок кандай мисалы үчүн бул кородон бир 400 койдон кыйын болсо бир 10-15 мыкты чыгар. $1000, $1,500 чейин козусун сатасың да. Эми жанагындай 10 000 долларды бүгүн өтө популярдуу болуп аткан биз ошондой кочкорлорду өзүбүз кошобуз. Булар кошулуунун козуларын сатабыз. Козуларын сатасыздар? Козуларын сатабыз. Баягы көпчүлүк учурда баардыгы тең эле мыкты боло бербейт. Мындай чарбада тандамалар мыкты болот, андан кийинкилер баягы экинчи даражадагы кочкорлор болот. Аларды дагы баасы бир белгилүү баада сатабыз. Анан негизги бөлүгү ошо биздин жергиликтүү элдерге ала тургандай кылып баасын коюп сатабыз. Орусча айтканда доступный. Доступный кылып элечи, баягы 25 000-ден 40 000ге чейинки кылып. Анан негизи койлор основной бул жерде кара, анан кызыл. Арасында каштандары бар экен. Сиз кочкорду кандай коюп? Кызылдарга бөлүп коесуз, караларга өзүнчө кара кочкорду бөлүп коесузбу, кандай?
көп учурда негизи бөлүп коебуз, бирок бүгүнкү күндө элдин талабы кызылга көбүрөөк басым жасап атпайбы? Азыр эми мисалы үчүн 6 кочкор кое берсек, ошо 6-нун 4-өө кызыл, анан 2-өө кара болуп атат. Бул кара койлор бирок көп учурда эмесин бербейт экен, өңүн бербейт экен. Каралар кара эле туюп берет экен, кызыл кочкор кошсоң дагы. Атак кызылдарга кара кочкор туурса, кара туу салышы мүмкүн. Кара өң негизи эле доминирующий болот экен да. Анан эми мындай да, эми сиздин орусча айтканда прибыль тарап котойлу. Негизи Рейна кенчте бир канча сферадагы каражат алып келүүчү сфералар бар. Бул дагы ошол сфераларга киреби, кирбейби? Кой буга чейин өтө чоң киреше алып келчү эмес эле, биздин өзүбүздүн көбүрөөк хобби, ушу атабызга дагы негизи бул кара кой, ушул чарбада кара койдон башталган да. Баягы мал тармагына ала келсек, баягы канаттуу жагы башка мамиле да. Кой жагынан башталган, бүгүн Кыргызстанда ушул арашан тукуму өтө суроо талап көп болуп жатат. Болгондуктан биз козуларыбызды бүгүнкү күндө $300 чейин ургачыларын сатып атабыз. Мисалы ургачылар. $300 дегенибиз бир 20.000 сомдон баштап 25.000 сомго чейин. Андан арзаныраактар болсо, баягы тандалып бүткөндөн кийинкилерин андан кичине арзаныраак, бул базардын баасын деле берип атабыз да. Чарбага бирден бир көбүрөөк киреше алып келген, баягы бул дагы эми мезгилге жараша болот да. Күзүндө эле бир убакта күзүндө сатып болот да. Ошол убактагы киреше алып келе турган бирден бир короосу ушул кой багыты. Демек сиз эркектерди сатып атасыз. Жылда 150-160 баш. Эркек сатабыз, бир жыл оодарып сатабыз. Ургачыларым болсо дароо эле энесинен бөлүп, мына азыр октябрдын 25-ине чейин ушуна могу кичинекейлерин, кичинеректерин, кечтүү малдарын ушуларды сатабыз, козуларын. Демек азыр чоңдору бир бөлүнүп сатылдыбы? Жок, бул чоң ургачылары биздин өзүбүздүн кайра бул короону ремонтный молодняк деп коет да. Карыган койлордун ордун баса тургандай кылып чоңдорун алып калабыз дагы, баягы кийин акыркы тууттарды сатабыз, сатыкка чыгарабыз. Демек сиздер жыл сайын картайган койлорду бөлүп чыгарып жок кылып, ордуна жаңыларды толуктап турасыздар. Жылда мисалга бир 50-60 баштай карыган кой чыгарган болсок, кайра ордун 100 баш ургач толуктойт. Эмнеге андай көбүрөөк ордун толуктойт дегенде, кичине санындагы бир аз көбөйткөнгө аракет кылып атабыз, элдин суроо талабы көп болуп атат. Экинчиден болсо ошо өлөт, мал да эми өлбөй койбойт. Өлөт сөзсүз түрдө жакшы төл бербей калат, кысыр калат. Анан алар ошол дароо эле жазында баягы малдан бөлүнүп, жазында сатыкка ылайыктайбыз да, бир 20 отузун. Ошо менен өзүнө өзү башын басып, анан бир 10-15% көбүрөөк калат ургачысы. Кече кар, жаан өтө эле эме болду да, абарай бизгечи. Кыйнап койдубу? Кыйнап койду бир аз. Кече бороон да болду. Мына бүгүнкү күндө кайра жайыттай болду, баардыгы эрип кетти, бирок ушул мал кече деле талаада жүргөн, мына бүгүн деле талаада турат. Атайын силерди тартат деп, мына бүгүн Евгений Валажанин фермер дагы келип атат, силер да келип атасыңар. Мына Пардовой байке өзүнүн инициативасы менен биздин чарбага чейин алып келип атат. Ошого мына айналып келинген мал короодо. Өтө негизи койлоруңуз сүттөн жакшы экен. Эми быйыл бул этекте болсо өтө ысык болду. Өтө эле ысык болду. Баардыгыбыз Кыргызстан эмес, негизи эле дүйнө жүзүнүн баардыгы эле сезди да бул нерсени. Тоо өрөөнүндө болсо өтө суук болду. Жаан чачын өтө катуу болду. Ошон үчүн быйыл коюбуздун эти бир аз баягы жылдагыдай эмес, бирок азыр эми бияка келип бир аз эт алып атат. Дагы мындан жакшыраак этин көтөрүп жиберели десек, талааларда деле жылдагыдай түшүм болгон жок. Кургакчылык бул аз талаада дагы мисалы үчүн тойт жок болуп атат. Ооба. Бирок ошого карабастан бул мал баары бир өтө мыкты да. Ооба. Анан эми бул койлорду көрдүк окшойт, маалымат алдык. Эми кочкорлорго келели. Буларга сиз дагы жанакы $10.000-20.000 кочкорлорду тандап алып келип коесуз да? Албетте. Сатып аласыз кеде. Сатып алабыз, башка кандан, башка королордон алып келип, анан буларга коюп кан алмаштырып турасыз. Албетте, сөзсүз андай болбосо болбойт. Мына могул мисалы үчүн бул аржаанда кара былтыркы козулар. Токтулар, Токтулар да. Токту. Токтулар. Сизде азыр атактуу кочкорлордон кайсы кочкор бар? Азыр бизде
Корабль деп өтө атактуу ал кочкор жок, ошонун иниси бар. Аты кандай? Бир бою 102 Курзак деп койгонбуз. Land Cruiser'ге окшоп чоң 4 чаан ушундай келген. Анан атактуу Тимур Байкеден чыккан старый 80 деп коет, ошо 80дин баласы бар бизде, Сары Өзөн деп атын коюп койгонбуз. Анындагы барганда азыр татасыңар го. Ооба. 80-ка деп коелу. 80-дин баласы бизде, ошо эң мыкты балалардын бири деп баягы кой сүйүүчүлөрдүн көбү ошого баа берип жүрүшөт. Быйыл 10 000 долларга баасын көтөрүп беришти, 2 жаш. Бирок биз эми мынча койго биз өзүбүз эле коюп ошо козуларын эле сатка чыгарганыбыз дуруско деп, алсаңыздар андан көбүрөөк деп өзүбүз эме койгонбуз. Бирок тилекке каршы койго коюш керек болуп калды. Анан азыр койго койгондон кийин анан сатабыз дедик да. Азыр элдер мыкты кочкорду баалаган үчүн мыкты кочкорлордун баалары да өтө көтөрүлүп кетти да. Ушул себептен өтө эле негизи өтө эле болуп кетти да баасычы. Мындайча айтканда, бул малга мынчалык баа болбошу керек эле дейм. Бир 40 000 доллар, 50 000 доллар деген бул билбейм, саткан кишиге абдан эле жакшы болуш керек, бирок мен ойлойм анчалыкка чейин барбаш керек го. Канча деп ойлойсуң? Максималдуу баа канча болуш керек деп ойлойсуң? Ошо кой сферасында жүргөн, жылкы сферасында, уйлардын сферасында жүргөн адам катары. Эми тукумдук мал өзү баасы жакшы эле болот. Салыштырмалуу, мисалы үчүн Англия тазагануу жылкысы, Англияда аукциондордо мисалы үчүн миллион долларлар турат да. Ооба. Бирок ошого себеп болуп, мисалга ошолорду ат чабыш миллион долларларга чейин, жүздөгөн доллар менен байге коюлат да. Ошого баягы катышып, ошол ат чабыштан утса өзүн актай тургандай болот. Эми мисалы үчүн бул койдо бизде ал кочкорду 50 000 долларга алып актатыш өтө кыйын да негизичи. Анан бирөөнүн акчасы бар, бирөөнүн акчасы ага жетпейт. Сөзсүз түрдө 50 000 доллар болбосо да бир 30-40 000 доллар кочкор турган күндө деле койго кошот, ал койдон коз түшөт, ал козунун акчасы да кымбат болуп атат да. Анан биздин жөнөкөй элдерге мисалга алыш керек, ушундай асыл тукумга өтүш керек дегенде баасы дагы бир элдер биздин жөнөкөй эл ала тургандай кылып бир баалар болсо мен ойлойм жакшы болмок деп. 10 000 доллар деген. 10 000 доллар болсо койго кызыккан адам акча таап алышы мүмкүн, 10 000 долларга кочкор алган киши үйүндө бир 30-40 кой бакса, ошого кошсо, анан козусун күзүндө бир 20 000, 25 000 сатса, ошо 1 жылдык төлөмүнөн чыгарат акчасынчы. Бирок ошол эле учурда бул койлорду багыш керек да. Жемти ойту бар, мал баккан адам бар, дары дармеги бар, өлгөнү бар, кеткени бар дегендей. Мунун да өзүнчө бир түйшүгү болсо керек. Мен ойлойм, уй менен жылкыга караганда койдун түйшүгү өтө көбүрөөк болуш керек. Анткени булардын жанынан чыкпай жүрөсүң, өтө кылдат көзөмөл керек буларгачы. Ооба. Биз сиздерге көрдүк. Айбек байкебиз бүгүн жашырбай баарын айтып берди. Биз эми кочкорлорду барып тартабыз. Кийинки чыгарылышта өтүңүздөр. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Рейна Кенч асыл тукум чарбасындабыз туугандар. Саламатта калыңыздар.